Бул курс 17-июлда башталат. 17-июлда старт алат. Эгерде 17-июлга чейин деле бүгүн деле төлөм жүргүзүп, төмөндөгү номерге жөнөтсөңүз, бүгүн деле кошо беребиз. Анткени бул курста 3 модульга бөлүнгөн. Биринчи модульда сана сандары жөнүндө түшүнүк болот. Бирден баштап 9га чейинки сана сандары боюнча сиз өзүңүздүн туулган күнүңүз боюнча жалгыз эле сиз эмес, өзүңүздүн бир туугандарыңыз, жакындарыңыз, жүздөгөн адамдардын туулган күндөрү аркылуу ошолорду түшүнүп баштайсыз. Бир жуманын ичинде ушул модульга кирип баарын үйрөнүп аласыз. Экинчи жумада сиздин миссияңыз, сиз эмнеге жөндөмдүүсүз, сиз эмне иш аракетти кыла аласыз, сиз акча жаатында кандай мамиле кыласыз акчага, жумушка кандай мамиле кыласыз, деги эле сиздин мындай келечектеги ордуңузду ушул миссияңыз чечет да. Анан профессияңыз туура келгенсизби, туура эмес келгенсизби, мына ошолордун баары ушул жактан чечилет. Жана дагы сиз башкалардын дагы миссиясын эсептеп туруп, эмне үчүн анын акчасы жок болуп атат, эмне үчүн ал туруктуу бир иште иштей албай атат, эмне үчүн улам эле 10 чакты жумушту өзгөртүп бир жылда эч результатка чыкпай атат дегендердин баарын ушул экинчи модульдан сиз түшүнүк аласыз. Ал эми үчүнчү модульда, бул үчүнчү жумада, бул курс негизи 21 күнгө созулат деп жазылып атпайбы? Үчүнчү жумада дагы 7 күн болуп атпайбы? Ошол 7 күндүн ичинде сиз өзүңүздүн атыңыз жөнүндө энергиясын билесиз. Сиздин атыңыз эмнени берет? Кандай энергияны билет? Ушул ат биздики ключевой, эң башын башкарып аткан атыбыз. Аны билесиз. Андан кийин сфераңыз эмнени берет? Аны билесиз. Андан кийин көбүнчө сизге кандай кийимдерди кийип жүрсөңүз жакшы энергия берет, кандай түстөрдөгү кийимдер кийип жүрсөңүз сиз мындай жакшы жүрө аласыз, энергичный жүрө аласыз дегенди ошону кененирээк түшүнөсүз. Анан дагы сиз эмне үчүн эле ушул оору менен мен кечке эле ооруй берем деген сурооңузга жооп аласыз. Эмне үчүн дегенде дагы оорулар жөнүндө дагы бир тема бар. Ошону үйрөнөсүз. Андан кийин мен быйылкы жылы эмне кылсам болот? Мен жылыма план коюп аттым элем. Быйылкы жылга план коюп аттым элем. Кандай план койсом болот деген суроону ар бириңиздер берип келе жатасыздар. Ошон үчүн менин быйылкы өздүк жылым деген өзүнчө дагы бир тема бар. Ошону аласыздар. Ал тема аркылуу сиз быйыл эмне иш кыласыз? Вообще эле 9 жылга сиз стратегияны коесуз. 9 жыл бою сиз кайсы жылы кайсын иш аракетти кылсаңыз болот дегендин баардыгын по полочкам беребиз. Мисалы үчүн мен жогоруда айтып кетпедимби? Эгерде сиз быйыл биринчи жылыңыз болсо, кадимкидей көкүрөгүңүз бир чоң нерсени дегдеп, мисалы үчүн бирөөнүн алдында өмүр бою иштеп келген болсоңуз, быйыл сиз бөлүнүп чыккыңыз келе берет. Акчаңыз жок болсо деле мен быйыл бөлүнүп чыккым келип атат. Мага могу начальник жакпай атат, жоксо могу бригадир жакпай атат. Мен быйыл сөзсүз бөлүнүп чыгам дей бересиз. Эмне үчүн мынтип калганыңызды өзүңүз түшүнбөйсүз да. Акыркы 10 жылдан бери тынч эле жакшынакай эле иштеп жүргөн жумушуңуздан быйыл эле бөлүнүп чыккыңыз келип баштайт. Бул биринчи жылдын белгиси. Көрдүңүзбү? Ушинтип ар бир жыл өзүнүн энергиясы бар. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Эгерде сизде 9-жыл болсо, сиздин энергияңыз түшүп турган маал болот. Ден соолукка көңүл буруп туруш керек болот. Сөзсүз ошо чекап тапшырып, ошол 9-жылы сиз ден соолукту врач айткандын баарын жасашыңыз керек болот. Эгер 9-жылы кылбай койсоңуз, кийинки 1-жылга өтүп кетет, а 1-жылы сиз энергияңыз оргуштай турган маалда сиз жалпайып жатасыз да, эчтеке кыла албай, эчтеке көңүлүңүз келбей. Ошондуктан ушулардын баардыгын алып келгендин өзү көйгөйүмдүн ачкычы деп айтылып атпайбы? Сиз ошондо баардык көйгөйүңүздү, баардык проблемаңызды бир гана ачкыч менен, ушул курс менен гана алып коесуз. Курстун баасы жөнүндө мына байке азыр жакшы сурап кетти. Эмне үчүн 3400 сом деп? Биз бул курсту 10 эсе арзан баада берип жатабыз сиздерге. 10 эсе. Даже бул курс 34 000 сом дагы аздык кылат эле. Эмне үчүн дегенде сиз ушул курска келгенде 21 күндүн ичинде сознанияңыз полностью трансформация болот, өзгөрөт. Толугу менен өзгөрөт. Эмне үчүн дегенде мен мурда ойлонуп жүргөн нерсенин баары туура эмес экенин түшүнөбүз да. Мен туура деп жүргөн нерсенин баары туура эмес экенин ушул курстан түшүнөсүз. Мисалы үчүн сиз өмүр бою күйөөңүздү күнөөлөп жүргөн болсоңуз, күнөө өзүңүздө экенин түшүнөсүз. Өмүр бою балаңызды күнөөлөп, ушул балам төрөлгөндөн эле ушундай чыкты деп жүргөн болсоңуз, ал бала сиздин кармаңыз экенин түшүнөсүз. Ал бала сизге жөн келген эмес, ал Кудайдан келген. Анткени сиз өзүңүздүн эгоңузду баса албаган үчүн Кудай сизге ошондой баланы берген. Мына ушул закондордун баарын сиз 21 күндүн ичинде түшүнөсүз. Ошондуктан эми өзүңүз салдап көрүңүз, 3400 сомго полный трансформация болуу, бул сизге кымбатпы же арзанбы? Мисалы үчүн мен өзүмдүн сана санымды билгенден кийин, мен 4 экенимди билгенден кийин, мен
4 деген эмне кылат? Кычык сүйлөйт. Любой кишини барып трансформация кылып, минус жагын айта берет. Мен ошонумду билгенден мен уже оозумду басып баштайм. Зачем мне это надо? Уже түшүнүп баштайм. Өзүмдү тизгиндеп баштап атпаймынбы? Караңызчы. Анан күйөөң эгерде чоң уштун болсо, сен тилиңди кое берген сайын баштан ары бир чаап турат да. Зачем это надо вообще? Өзү үй бүлөнү, күйөөсүн, аялын Кудай деген жөн кошпойт экен да, экөө бирине бири сабак катары кошулуп атпайбы? Демек, ал жолдошуң сага жөн келген эмес да. Значит, сени тилиңди тарттырыш үчүн келген ал. Же болбосо ошол жолдошуң дагы бир өзүнүн косягы бар, ошону чукуй турган дагы бирөө келет. Ошентип бириники бири чукуган эле келген адамдар, анан биз ошону үйрөнгөндөн кийин уже покладистый болуп баштайбыз. Мен өзүмдө турбай кептин баары деп. Самый главный мындайда бул суицидга келгенде элдер деген барып алып, элге ар күнгө консультация өтүп баштайт экен. Сен бирсиң, сен ошон үчүн ушундайсың. Сен экисиң, сен ушун үчүн ушундайсың. Жок, анткенге биздин акыбыз жок. Даже суицид мастерлери биз антип айтканга акыбыз жок. Бирөөнүн границасына кирбешибиз керек. Болгону сиз түшүнөсүз. Бул баламдын мүнөзү мындай экен, күйөөмдүн мүнөзү мындай экен, апамдын мүнөзү мындай экен, атамдын мүнөзү мындай экен дегенди түшүнүп алгандан кийин, сиз өзүңүз эле аял заты өзгөчө баарын өзгөртө турган неме да. Ошолорго мамилеңизди оңдоп атып эле, алардын мамилесин сиз өзүңүзгө өзгөртүп аласыз. Аябай жек көрүп аткан адам дагы сизди жек көрбөй калат. Эмне үчүн дегенде, сиз өзгөрдүңүз да, өзүңүз өзгөрдүңүз. А сиз мурунку абалыңызда албетте сизди элдин баары жек. Стрессти алдын алуунун жолдору барбы? Эмне үйрөтүп болушуна курстарда? Бул курста биз албетте бардык оорулардын ачкычы ыраазычылык деп коебуз да. Биз ушунчалык бардык нерсени бизге Кудай Таалам бекер берген экен. Мына аба дем алып атабыз, 1 сом төлөгөн жокпуз, Сууну ичип атабыз, эчтеке төлөгөн жокпуз, Бутубуз менен басып жүрөбүз, бирок бутубузга рахмат айтпайбыз. Көзүбүз менен көрүп атабыз, эч кандай акча төлөбөй эле, бирок ага рахмат айтпайбыз. Даже кечки интернетте отурабыз, көзгө күч келтирип атабыз, рахматыбыз жок, ыраазычылык жок. А сөзсүз эле биз ушул көзүбүзгө рахмат айтыш үчүн сокур болуп калышыбыз керекпи? Туурабы? Бирөө өткөндө айтат неме деп, сөзсүз эле бир фильмде айтып атат да, атасы каза болуп калгандан кийин анан баласы билиптир да, үйдөгү нан каяктан келип атканын, тамак каяктан келип атканын ага чейин өзү эчтеке алып келип көрбөптүр да. Бүт баарын атасы алып келип койчу экен да. Анан ошондо түш көрүп, анан түшүндө айтат экен да, сөзсүз эле мен өлүшүм керек беле, сен токоч каяктан келип атканын билиш үчүн деп айтып атат атасы түшүндө. Карасаңыздар, ошон үчүн биз бекер келип аткан нерсени баалаш үчүн сөзсүз бирөө жакындарыбыздан бирөө өлүш керек эмес да. Же болбосо көрүп атканды баалаш үчүн сокур болуп калыш эмес керек. Же болбосо басып атканыбызды, бутубузду баалаш үчүн бутубуз кесилиш керек эмес да. Эми ушуну биз сезиш үчүн эң биринчи сабак бизде ыраазычылык экен. Ыраазычылыктын герци азыр уже 100 канча болуп кетти, 154 герц болду окшойт. Бардык нааразычылыктын, коркуунун, негативдердин бардыгын басып өтө турган, тебелеп кете турган бул ыраазычылык экен. Ошон үчүн күнүнө 100 жолу болобу, 1000 жолу болобу, канча жолу алыңыз жетсе ошончолук ыраазычылык айта бериңиз дейт болчумун ушул курстан. Курстан ушуну үйрөтөбүз, сөзсүз. Жазып дагы үйрөтөбүз, айтып дагы үйрөтөбүз, текшерип дагы үйрөтөбүз. Андан дагы жогору турган бир техникабыз бар, басуу. Бул биздин сандык психологияда бардыгыбыз басабыз. Ушул жерде жүргөн мастерлердин баары күнүнө 10 километрден жогору басабыз. Эмне үчүн дегенде, биз качан гана басканда сезүү органдарыбыз бар, 5-өө. Көрүү, угуу, жыт сезүү дегендер. Ошолордун бардыгы иштеп баштайт. Болбосо биз басмайынча ал органдарыбыз иштебей калган. Бардык нерсени автоматизацияга салып алганбыз. Жаныбызда эмне жыттанып атканын билбейбиз. Жаныбызда сонун бак өсүп турса, аны көрбөйбүз. Татынакай бир гүл турса, ошонун жытын сезбейбиз. Бул деген сөз биз уже здесь и сейчас жашабай калганбыз да. Ушул моменттеги рахатты албай калганбыз. А ушул моменттеги рахат азыр гана бар. Кечеки уже өтүп кеткен. Эртеңке чейин сен жашайсыңбы, жашабайсыңбы, бир Кудайдын өзү билет. Мүмкүн таң атчакты сен жок болуп кетесиң бул жашоодон. А бирок азыр ушул моменттеги жашоону сезбей аткан үчүн биз ушул басуу аркылуу 5 органды ойготобуз, сезүү органды ойготобуз. Эгерде биз 5 сезүү органды ойготуп алган болсок, 6-чы чувство, 6-е чувство деп баарыбыз билебиз, 6-чы чувство өзүнөн өзү ачылат. Бул деген уже боло элек нерсени сезе билүү дегендик. Ошончолук даанышмандыкка жетебиз. Ошон үчүн ар бирибизге бул жердеги
баарыбызга тең рекомендация берилген 10 километрден күнүгө басуу, энергия кундалинини көтөрүү, мына ушул трансформация жолунун эң башкы ачкычы. А жетилерге болсо 20 километр обязательно басыш керек. Качан гана жетилер 20 километр, 25 километрден күнүгө басканда аларда гениальность ачылат. Именно жетилерге. Потому что жетилерде память жок. Жетилердин энергиясы башына чейин эле, денесинде эле. Ойлонбой иш кылышат. Жетилер ойлонуп отурбайт, бир нерсени уктуу болду, буту колу чуркап кете берет. Ошон үчүн жетилер именно ошол 20-25 километр күнүгө басканда, ол жерде моюнда токтоп турган энергия башына келет, анан анализ иштеп баштайт. Анан ошондо жашоосун тууралап баштайт. Именно жетилерге ошондой берилген. Анткени жетилер космостон келген адамдар деп коет. Алар бул жер жашоосун түшүнбөйт. Булар эмне эле кылып атышат деп түшүнбөйт башкалардычы. А жетилердин өзүнүн мири бар да. Мындай карап көргөндө бул жашоонун закондорун үйрөтүү экен. Ооба, акыйкат жашоонун закондорун үйрөтүү. Анан сиз жана жакшы айтып кетпедиңизби? Эмне үчүн силер 3400 эле сомго өтүп атасың депчи. Мен анткени санасаным 4. 4 дегендер булар акыйкат илимди алып жүрүүчүлөр өздөрү эле. Мисалы үчүн менин туулган датамда заложено. Мен туулган датамда мага билим өзү келген. Кудайдан берилген билим бар. А миссиямдагы 4 болгон үчүн бул передача истинных знаний дейт. То есть мен акыйкат илимдерди таратуучумун. Мен канчалык акыйкат илимдерди көп адамдарга таратсам, канчалык арзан таратсам, мага Кудай ошондон 100 эсе, 1000 эсе кайтарып берет. Мен ошон үчүн арзан таратам. Ошон үчүн баасы 3400 сом. Адамдар өзүнүн профессиясын тапканда, өзүнүн вазипасын тапканда гана энергиясы дайыма жогору болот экен. Адам өзүнүн нишасын тапканда деп коет го, же болбосо своего я депчи. Ошону тапканда гана ал адам чарчабайт экен. Чарчабайт деген бул кандай? Ал адам үчүн Кудай Таалам өзү жардам берип турат экен. Себеби ал өзүн тапкан адамдын артынан кадимкидей түртүп турушат экен, өйдөлөтүп чыгарып. А өзүн таппаган адам мойнунан байлаган иттей эптеп жумушка барат, айлыкты күтөт, кайра келет. Эмнеге дегенде мен атам оку деген ушуну окуп койгом, апам орноштурган ушуну окугам, мына иштеп атам, айлыктан айлыкты күтөт, бирок жукпайт. Ошон үчүн биз өзүбүздөн Кудайдан берилген касиет бар да, талант бар, өнөр бар. Ошол өнөр менен кетишибиз керек да. Ал өнөрүбүздү ушул сүтча илимде айтып берет. Именно ушул жерде сандан көрүнүп турат. Кимдин өнөрү каякта, кимдин касиети кай жерде, кимдин аткара турган вазипасы кай жерде. Өздөрүн тапканга да жардам болот экен да. Ооба, өздөрүн табат, албетте. Өздөрүн табат. Мисалы үчүн биз көп учурларда өзүбүздүн көкүрөгүбүздө каалаган нерсени ошол учурда, может, ошол биз каалаган нерседен акча аз түшүп атышы мүмкүн да. Ошондо биз аны чаңып кетебиз да. Койчу, мен андан көрө. Мен мисалы убагында ошондой кылгам да. Мен 27 жыл базарда жүргөм да. Анткени мен ойлогом мугалимдик эчтеке акча жок депчи. Мугалимдикин бүткөм. Бирок мен мугалимдик кылганда мен болбогон акча алат экенмин, андан көрө базарга барам деген. Бирок 27 жылдан кийин акыры келдим го. 52 жашымда келдим Сүтсайга. Эмнеге дегенде, баягы көкүрөктө көксөгөн нерсе баары алып келет экен. Даже Сүтсайга келгенде, ушу сандык психология келгенде, акча сага түшкөн жок десе дагы баары келдим. Акча бербесе дагы окута берем дедим. Көрсө, адам өзүнүн вазипасын тапканда, ордун тапканда, Кудай Таалам өзү колдойт экен. Ар жагын өзү тууралайт экен. Ошон үчүн биз коркпой эле өзүбүздүн нишабызды табышыбыз керек, өзүбүздүн ошол төрөлгөндөгү профессиябызды деле кыла беришибиз керек экен. Акыры ошол жерден баары табат экенбиз да. Эмне үчүн биз Сүтсай илимине көп чакырык кылабыз, эмне үчүн ушуну өзүңөрдү билип алгыла дейбиз? Эмнеге дегенде ушулардын арасында 18дегилер бар да, 20дагылар бар, 25дегилер бар. Даже 40ка чыксаң деле эми 52 жаш эмес да, эрте эле да, өзүн тапса болот. Анан мен көп адамдарга айтам, эми ушул маалда эмнени баштамак элек дегендергечи, эч качан кеч эмес. Эмне берет бизге ушу телефон номери, үйдүн номери, машинанын номери балким? Мисалы үчүн бул Сүтсай илиминде финансовый код деген таблица бар. Атайын таблица берилген, могу жерде турат. Кайсыл санга жакшы. Анан кайсыл сан менен мындай келише албайт дейт да. Кээ бир сандар бири-бири менен инь-янь деп коет го, бирин-бири толуктайт. Мына карасаңар, бул жерде финансовый код деп турат. Муну ушул биздин курска келгендерге, даже ушул курска келгендерге бул китепче сатылат өзү. Бул жерде бир 10 чакты эле бет бар, бирок ушул 10 чакты бетте целый наука камтылган да. Бул жерде 3000 сомдук эле. Бирок ушунун ичинде баары камтылган. Мына ушул финансовый кодду карасаңыз,
Бул жерде мисалы үчүн 4кө 7 деген энергия жакшы деп турат. Мына 7-нин асты сызылып турат, карасаңыз байке. Демек не деп турат? Бул эң жакшы энергия деген сөз. 4 менен 7 келишет деген. Келишет деген сөз. Мына бул жакта эң жаман энергия деген 4кө 1, 2, 9дар 4кө анча жакшы келишпейт. То есть мен эмне болуп атам? Мен 9 деген адам келгенде өзүмөн өзүм эле ошонун жанында отургум келбейт да. Өзүң мисалы үчүн кээде бир ушундай ситуациялар болот да. Чогуу бир жерде отурганда, мен кирбей эле коеюнчу деп кирбейсиң. Эмнеге десе, билбем, тетиги иш жакпай атат деп коебуз, Көбүнчө кудасы экөө барганда ушундай болот да. А эмнеге жакпай атканын өзүң билбейсиң. Ал адамды биринчи жолу көрүп атасың. Мурун көргөн эмессиң, бирок жакпайт. Эмнеге дегенде биз кыргыздарда жылдызы келишпейт деп коет элек го. Ошол да, бул жылдызы келишпейт деген ошол. То есть бул жерде эмне энергиясы түртүп атат. Түртүлүшү, анан тартылышы бар го энергия. Бул түртүп атат деген сөз. То есть мисалы үчүн мага мен өзүм сезем кадимкидей. 1-лер, 2-лер, 9дар болгондо мен өзүмчө эле кыйнала берчүмүн. Азыр түшүнүп калдым. Азыр биз социал илимине келгенде биз канчалык энергиябыз туура эмес келген адамдар менен көбүрөөк баарлашканга аракет кылабыз. Эмне үчүн дегенде биз дагы эгобузду сындырышыбыз керек да. Биз дагы программабызды сындырышыбыз керек да. То есть мен ушундай жаралгам эмес, мен жаралганымды билдим да, мен ушундай жаралганымды. Демек мен ошол рамкадан чыгышым керек. Универсалдуу болушум керек. Мага жакпаган нерселерди жасашым керек. Наоборот, мен 9 менен мамиле кылган мага жакпайт. А бирок мен жактырганга аракет кылышым керек. Ошол адамды кандай болушундай кабыл алганга аракет кылышым керек. Мен ушундай бир программа менен төлөсөм, значит, ошол программаны кайра перепрограммирование кылыш керек. Ооба, трансформация дебедикпи? Вот трансформация деген ошол перепрограммированияны биз өзүбүз жасайбыз. Бизге эч ким жасап бербейт. Биз болгону ошонун эмнесин, инструменттерин берип атпайбызбы? Мону жаза деп көргөзүп беребиз да. А адам аны жаттап алабы же жашоосунда пайдаланабы өзүндө да? Жаттап алгандар толтура. Бирок жашоосунда пайдаланбайт да. А биз жашоодо пайдалана билишибиз керек. Ошондо биз анан трансформация, ошондо чыныгы болот. Эмне үчүн бизде социал мастерлери өзү жөнүндө спокойно айтып берет. Канча жолу ажырашканын, канча күйөөгө тийгенин, кимге эмне деп айтканын спокойно айтып берет, потому что ал уже өзүн побеждать этип атат да. Өзүн өзү аңдоо, өзүн өзү түшүнүү деген сен өзүң кемчилигиңди моюнга алуу деген сөз. Кемчилигин моюнга бардык эле адам ала албайт. Бул эң чоң эме да, жеңиш да. Сен өзүңдөгү кемчиликти моюнуңа алуу деген эң чоң жеңиш да. Жоксо бирөөнүн барып кечирим суроо деген биз үчүн өлүм да, А биз ошол моюнубузга алып кечирим сураган бул өтө чоң жеңиш болуп атпайбы?